Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 2 ноябрь 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге барыңыздар эле билген өтө соны бир айылдан сатыла турган 8 соток жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Сонун жер участок экен. Көчө тарабы 20 метр болот, ичкериге 40 метр болот. 20га 40, 8 соток. Кызыл китеби бар. Закон түрүндө сразу өзү өткөрүп берет экен. Эси видеонун аягына чейин сейрип көрүңүздөр. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсинин номери экранда жазылып турат. Эми келүү жолун сиздерге түшүндүрөйүн. Кайсыл жерде экен деп уже кызыгып баштадыңыздар. Тугандар, мен турган жер бул Өзгөн тараптагы Кара Дыйкан айылында турам. Мурун Ильичевка болчу, азыр Кара Дыйкан болуп калыптыр. Бул айыл Өзгөндүн центрине и Мал базарга жакын. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Өзгөндүн центринен Мал базар тарапка түшөсүздөр. Түшкөнүңүздөрдө Мал базарга жетпей, Өзгөндүн Мал базарына жетпей 3 көчө бар. 3 көчөдөн солго бурулсаңыздар, Жалабад, Бишкек тарапка кетсеңиздер болот. 3 көчөдөн ал жака бурулбайсыздар, оңго бурулуп, бир аз жүрсөңүздөр Мал базар. Мал базардан дагы өтүп, бир аз жүрсөңүздөр оң тарапка поворот бар, асфальт көчө. Ошол жерден оңго бурулуп, мен тарапка түз жүрүп келесиздер. Сол тараптан Кара Дыйкан айылын көрө аласыздар. Мурун Ильичевка болчу. Ушул айылдын центрине барсаңыздар, анан оңго бурулсаңыздар, сатылуучу жер участогубуз турат. Тугандар, түп-түз жүрүп келе бересиздер. Мына катар-катар үйлөр. Бул жакта мына үйгө ориентирди алсаңыздар болот. Андан өткөнүңүздөрдө мына жакта пустой фундаменти менен 8 соток жери бар экен. Ал кошнаңыздар. Андан кийинки мына 8 соток пустой участок сатка чыгып атат. Ушул. Андан кийин мына уже үй болуп калат. Ошол жака бара бериңиздер, сиздерге кенен информация берем. Тугандар, жер участоктун ичине дагы кирип келип калдым. Так, тугандар, мына көчө тарабы 20 метр болот. Турасы. Ичкериге узуну 40 метр болот, тугандар. Кыскасы 8 соток 20га 40 узун турасы. Кызыл китеби бар, бардыгы жакшы. Сөздүн ачыгы, ээлери Бишкекке отурукташып калыптыр. Ошол жакта иштеп, ошол жакта жумуш кылыпчы. Ошол жакта үй алып дегендей. Анан бул бош турган жер участогун сатка коюп аткан учуру. Ошол себептен сатабыз. Болгондой эле айтып коюң атат. Ошол тугандар, 8 соток болгондо дагы бир түшүндүрүп коеюн. Мына көчө жагы уже темир тосоо менен тосулган. Көчө тарабы 20 метр и ичкериге 40 метр тугандар. Эми ала турган болсоңуздар, эси Бишкектен келип, сиздерге закон түрүндө жакшылап өткөрүп берет. Архитекторлорду чакырат, казыктарын кактырып, чек араларын тактап, закон түрүндө өткөрүп берет. Эми азыр жер алган адам утат. Жер алыш керек азырча. Акча барбы, алып койсо, жер көтөрүлө берет. Просто ошо ээлери Бишкекке отурукташып калыптыр. Бул жака болду, келбейбиз, ошого пустой турган жерди сатып деп маалымат берди. Ажаткандан ошо мурун салып койгон экен эле. Ошо ажаткандан дагы сатылуучу жер участоктуку болуп калат. Коммуникация боюнча свет бар, суу бар. Ильичевка айылы азыр Кара Дыйкан деп өзгөрүлүп калган экен. Ошону дагы эске алып коюңуздар. Ушундай тугандар. Көрдүңүздөр, тегиз 4 бурчтук сонун жер. Бул фундамент кошнаңыздардыкы. Кошна мына 1 метр месте калтырган кошнаксы деп. Нар жагы уже сиздердин жер участогуңуздар. Бул граница мына кошнанын гүлдөрү турат го. Ошол жерде кичке арык бар экен, арыктын бери жагы. Эми ала турган болсоңуздар, эси казыгын кактырып, закон түрүндө сразу жакшылап Кудай буйрса өткөрүп берет. Лайктан басып, туган урук, дос жар, группа, бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы сатылуучу жер участоктун видеосун кирип көрүшсүн. Беш кошкон эл. Мындай местный эч ким деле жок. Бөлүп жаруу анда мындай деген тема жок деп бул жакта кошуналар деле айтып атат. Эч кандай бир камсынабай ала берсеңиздер болот. Эң негизгиси Өзгөн шаарына жакын. Өзгөн шаарына жакын тугандар. Өзгөндүн центринечи. Так, азыр ошо пустой эле болуп турат, мына көрүп атасыздар. Кийин алып, каалагандай фундаментти куюп, үйдү салып ишти кыла бересиздер. Анан бул Ильичевкада азыр Кара Дыйкан деп алмашып калыптыр. Кара Дыйкан айылында тугандар, мектеп, садик, маршруттук каттам, мечит, магазин бүт бардыгы бар. Өнүгүп эле калган айылдардын бири. Түшүндүңүздөр, көчө тарабы 20 метр и ичкериге 40 метр, 8 соток. Так, там не маалымат берейин тугандар. Бул жакта деле ошо үйлөр бар экен көп эле. Көрдүңүздөрбү? Эми телефондо бүтө турган иш эмес, өзүңүздөр дагы бир сыра келип көрүп кетсеңиздер жакшы болот, Кудай буйрса. Баасы канча айтып коюп эле десем айтпады. Эсинин номери экранда чоң болуп жазылып турат. Өзүнө чалсаңыздар, баасын сиздерге өзү айтат. Же WhatsApp'тан жазып койгула. Баасы канча десеңиздер, сразу ответин жазат экен. Мынча депчи. Же чалсаңыздар айтат. Эсинин номери экранда жазылуу, сата турган ою бар. Мактаныш үчүн же мындай бир чаарган жери жок. Башка максатта. Сатыш керек экен. Антон келишип, жакшы баада ынатып алсаңыздар болот тугандар.